Арыбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Убакыт бир аз жетпей жатат, ошон үчүн өз убагында чыгарганга кыйыныраак да. Бирок башка жумуштар да көп, башка жумуштар бир топ. Бирок ошо менен бирге ушундай жакшы кабар менен бөлүшө албай койсом деле туура эмес болот го. Бирок кечиккенден кийин бүт массалык маалымат каражаттар ушул жаңылыкты айтып чыкты болуш керек, силер уктуңар болушуңар керек. Кыргызча да болду, жаңылыктардан Ала Тоодон, орусчасынан да болду, англисчесинен эң биринчи чыкты. Ошо башоона айынын 9-унда Америка Коңшу Штаттарында ошондой күндүзгү күн түш болот, бизде болсо түн болот. Ошо түнүндө ошо азыр бул маалымат чыгып атканда башоона 10 болуп кетсе керек да. Ошо Америка Коңшу Штаттарында Ак үйдө Никол Пашинян, бул деген Армениянын премьер-министри, Армения бул парламенттик өлкө деп эсептелинеби, жана Ильхам Алиев, Азербайжан президенти, Дональд Трамп ортомчу болуп, үчөө жолугушуп, ошо кол коюшту жаңы келишимге топторуна. Ал келишимдер боюнча эми мурда күнкү чыгарган жаңылыкта ошо Трамптын коридору деп аталган Зангезур коридору боюнча айтып бердим элем. Ал боюнча негизи Армения жокко чыгарып аткан эле, юридикалык жактан бул деген келишим боло элек деп. Эми башоона 9-унан баштап бул юридикалык документ болду да. Бул деген парафирование деп коет, президенттер келишимге кол койду да. Бирок кол койгону менен бул дагы эле толугу менен мындай юридикалык документ эмес деп айтса болот, анткени бул деген декларация да. Бул деген кол коюлгандан кийин муну дагы эки өлкөнүн парламенттери, бул деген Армениянын жана Азербайжандын ошол жогорку кеңештери ушуну өткөрүп, депутаттар добуш берип бекитиш керек болот. Депутаттар добуш берип ошол кол коюп бекиткенден кийин гана бул декларация ошо эл аралык юридикалык документке айланып кетет, мыйзам болуп калат да. Ушул декларацияда эмне деген нерселер бар да, мисалы үчүн. Эми Трамп чын эле ошол 40 километрдик Зангезур коридорун Трамп коридору деп атагыла атат, же болбосо TRIP деп атагыла дейт. Англисчеси бул Trump Road for International Peace and Prosperity деп которулат, айтылат. Эми биздин тилге которгондо бул мен кечээки видеодо айткандай эле, бул деген Трамп жолу эл аралык тынчтык менен бакубаттуулук үчүн деп мындай которсо болот да. Ошо эми кыскача муну TRIP деп айтышат. Эми мунун аталышы Трамптын жолу деп аталып калат деп окшойт, ушул Зангезур коридору. Мен бир кездерде Туран коридор деген долбоорду жазгам, жана ошо эл аралык топ бар, мындай серепчилер, саясаттануучулар, алар менен бөлүшкөн болчумун. Алар ошондо айтышкан, биз деген коридор Туран деп атасак, анда Иран менен чаташ болот, жана жергиликтүү жакынкы чыгыштагы башка өлкөлөргө каршы мындай келишимде кылып калат. Ошондо муну орто долбоор деп аташ керек деп, орто коридор деп аташ керек деп айтышкан да. Туран эмес, Түркия эмес, ошол орток коридор деп атайлы деген ушуну ой пикир айтышкан. Эми ошондой эле аталып калат, бул орток коридор болуп калат. Жалпы бул деген Кытайдан Европаны карай да. Дал ошол бөлүгү 40 километрдик Зангезурдун бөлүгү баягы Нахчыван менен Азербайжанды бириктирген бөлүк эми Трамп коридору деп аталып калат да. Трамп ушундай каалаптыр да. Ошол эле жолугушууда Трампка баягы Нобель тынчтык сыйлыгын ыйгарышыбыз керек деген мындай инициатива дагы бир сыйра чыкты. Ошол эле жерден Азербайжан менен Армения тынчтык келишимди текстин кол коюшушту. Бул декларация деп эле эсептесе болот. Эми бирок баягы ратификация өтсө, расмий түрдө Азербайжан менен Армениянын ортосундагы согуш бүтөт деп эсептесе болот да. Албетте көп жылдан бери Карабах ушу Когалаңын Карабах тирешин Армения менен Азербайжандын ортосунда жөнгө салалы деп түзүлгөн Минск ОБСЕ тобу ошо алардын жумушун токтотконго өтүнмөгө кол коюлду. Эми бул Минск тобу көбүнчө азыр серепчилер айтышат, эми серепчилер ар кандай болот да. Бирөөлөр баягы Орусияны сындашат, бирөөсү Американы сындашат. Американы сындагандар айтып атат, мынакей Америка НАТОну дагы бир Орусиянын так курсагынын астына дагы бир жылдырды дейт да. Бул эми НАТОнун базалары бул жерде болот. НАТО эми буну ошо контролдойт дейт да. Орусияга ушундай сокку кылды дейт. Орусиядан сырткары дагы Иранга да сокку кылды. Анткени эгерде ошол коридор, Трамп коридору иштеп баштаса, бул деген жалпы орток коридордун негизи мындай бир стратегиялык бөлүгү болуп калат да. Ошондо Ирандын ошо негизи грузопоток жана логистикасын
Арас коридоруна чоң атаандаш болот. Арас коридорундагы өтүп аткан товарлар ушул Зангизур же болбосо Трамп коридору аркылуу өтүп калат. Дал ошондой эле транссипте ошо Орусияны өткөн коридор Кытайдан Европага. Ошол жолдо дагы жүк ташуулар азаят да. Анткени Кытай баары бир өз пайдасын издейт да, жана ошол Кытайдын ишкерлери азыраак акчага кетирели деп дал ошол орток коридорду колдонуп калышат да. Бул географиялык эң кыска ушундай жол. Ошол орток коридорду иштетебиз дейт, жана негизи ошол Азербайжан менен ошол Армения расмий түрдө согушту токтотот. Мындан ары эгерде кандайдыр бир ушундай кагылыштар, конфликттер болсо тынчтык менен бүтүрөбүз деп убада берип жатышат. Ошо Орусияны ошо сындагандар айтып атат, ошо Минск группасынын ишин токтотуп аткандан кийин Минск группасы ушул жылдары эчтеке мындай жакшы жыйынтыктуу нерсе кылган жок. Минсктин ОБСЕ группасынын бир гана ушундай маселеси болгон дейт. Бул деген ошо Армениянын жардамы менен Азербайжан менен Түркиянын ортосунан бүт байланыштарды үзүү. Иран менен өнөктөш болгондуктан ошол Нахчыванды Азербайжандан бөлүштүрүп, анан ошо алар менен башкаруу да, ичинен от жагып коюп, отту өчүрмүш болуп башкарып жүрүү деген ушундай максат болчу деп айтылып жатат. Эми силер өзүңөр ойлогула, чын эле ошондой эмеспи? Мен билем, комментаторлордун көбү башкача деле мисалы үчүн ой пикир жазышат да, айтышат эмнеге эле Орусияга кайра асылып атасың деп. Эми империялар Орусияга да, АКШга да асыла беребиз да. Эми империялар ошондой да, империялар өжөн жашабайт да. Алар деген башка мамлекеттерди кечке багындырып, баягы бөлүштүрүп, чаташтырып, кайра башкарып, ушинтип башкара берет да. Ушинтип жашашат алар. Эмне кылабыз эми? Бүт империялар бирдей да баса. Албетте ошол Нахчыван менен Азербайжан ортосундагы коридорго эл аралык байкоочулар жумушка кирет. Көбүнчө бул АКШныкы болот. НАТОнун өкүлчүлүктөрү аякта болот да. Демек, стратегиялык коридорду башкарышат жана сырткы байкоочу деп статус айтыккандан кийин баары бир кайсы бир конфликт болуп чыкса, Кавказда, бул деген баары бир сүйлөшүүчүлөр ушул конфликтти бүтүрүш үчүн, сагылышты токтотуш үчүн бир гана Москвага зыярат кылбай же Бейжиңге, булар дагы ошо Вашингтонго да зыярат кылып калышат да. Ушундай абал түзүлдү бул жерден. Албетте, эгерде карасак, эң негизги бул жаңы транзиттик коридор, буга 1-2 миллиард доллар куюлат албетте. Азербайжан менен Нахчыван ошо бири-бири менен байланыш түзүшөт. Нахчыван бул деген Азербайжандын анклавы эле болуп калган да, Армениянын территориясында. Эми ошол анклав менен мындай жол түзүлгөндөн кийин албетте Азербайжан өзүнүн мамлекеттин бирдик мамлекет кылганга мүмкүнчүлүгүн алат да. Албетте ошол эл аралык байкоочулардын топтору, башка деле топтор буунун тобу ушул жерден күчөтөт өзүнүн ишин. Франция да келет, Макрон да кийгилишет окшойт. Жана ошо негизи бул нерсе толугу менен ошо Армения менен Азербайжан ортосундагы тынчтык келишимин түзүп, согушту токтотууга толук шарт түзөт. Жана ошол ок атышуулар болуп кетсе кийин, ал ок атышууларды эми согушка айланып кетпес кылат. Жана ошо алардын документтеринин беренелери боюнча ошо эки мамлекет 91-жылы кандай чек аралар түзүлсө, Карабахты алып алганга чейин ошондой чек араларды сактап, бири-бирин ошо таанып, ошол чек араларга кол тийгес мындай кандайдыр бир мамиле кылышат. Бул абдан жакшы нерсе. Советтер Союзу ураганда жаңы мамлекеттер пайда болгон 91-жылкы ушул коюлган чек аралар сакталыш керек да. Негизи ошо бир гана баягы анклав, территориалдык мындай кандайдыр бир талаш тартыштар болбосо, аны мамлекеттер өзү чечиш керек да. Эми Кыргызстан менен Тажикстан жана Өзбекстан чечип алгандай мисалы үчүн. Албетте, бул деген дагы эмнени билдирет? ОБСЕ Минск группасы Москва, Беларусь башкарса мурун, азыр эми АКШга толугу менен юридикалык жактан ошо роль ушул жерди башкарууга өтүп кетип атат да. Анан албетте Армения менен АКШ дагы келишимдерге кол койду. Ал келишимдер боюнча ошол кайра жаңылануучу, кайра баягы калыбына келүүчү энергия булактары боюнча иш аракеттерди, инвестицияларды жана сооданы уюштурушат АКШ менен Армения. Жана IT тармагында көбөйтүшөт. Ушул жерден дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Булар дагы жасалма акыл боюнча келишимдерди түзүштү да. Ушул жасалма акыл иштер боюнча биз бири-бирибиз менен иштешебиз деп.
Азербайжан болсо нефть, газ жасалмакыл кайра эле портторду модернизациялоо, кайра мындай калыбына келтирүү, жаңылатуу, ушу боюнча Америка Коштуу Штаттар менен келишимге кол коюлду. Анан албетте чоң пиар болду, алар бири биринин колун кармашышты, баягы учурашты, мындай кол кармашып баягы кандайдыр бир символ кылышты. Бул деген Орусияга катуу саясий сокку болду, баягы Путин менен Трамптын жолугушуусунун астында. Бул деген Орусиянын регионалдык ортомчу жана таасир этүүчү күч катары ушуну ролун жокко чыгарды бул келишим. Армения менен Азербайжанга болуп жаткан таасирин жокко чыгарды Орусияныкын. Транзиттик баягы күчтү, Орусиянын логистикалык жолдорунун транзиттик күчүн азайтты. Эми Кытай ойлонот көп жол кайсы жол аркылуу алып барсак болот товарды деп. Албетте Армения бүгүнкү күнү документтерди даярдап жатат. Орусиянын аскер базасын чыгарганга шарт түзүп атышат. Ушул жерден чыгарабыз деп атышат. Эми Армениядан революция болуп кетпесе экен деген ой бар да. Мисалы үчүн ошо жөнүн чыгабы, ушул аскер базасы кандай болот? Армения ОДКБдан чыгам деп көп коркутууларды жасады. АКШ ошол Түркия жана НАТОнун ролун чоңойтту ушул жерден. НАТО эми кайра Орусиянын дагы ошо жакыныраак чек арасына жылып баратат. Жана Түркия бул жерден Азербайжанга НАТОнун институттарын түзмө болду. Ошол Нахчывандан өтүп, ошо Трамптын коридору аркылуу. Эми бул эмнен дагы кандай прецедент жаратты, мындай кандай юридикалык окуя да. Эми бардыгы башка өлкөлөрдө ушул юридикалык окуяны өз саясатында колдонушат деген ойлор бар серепчилерде. Бул деген эми мурунку СНГ же болбосо СССР мүчөлөрү мисалы үчүн жардамды сураганда, стратегиялык өнөктөштүктү издегенде бир гана Москвага зыярат кылбай, Бейжиңге акыркы күндөр зыярат кылып баштаган кээ бир өлкөлөр, эми булар дагы Вашингтонго зыяраттарды башташат. Ушул нерсени билдирип атат. Кыргыз мамлекети үчүн кандай пайда да? Бул деген Зангизур коридору же болбосо Трамп коридору, дагы бир мурунку видеомдо чыгаргандай эле биздин экспорт импорттук жолубуздун башкы ушундай стратегиялык бөлүкчөсү болчу. Бизде эки вариант бар болчу. Бирөөсү Мешкет аркылуу же болбосо ошол Арас, Иран аркылуу жол кетирүү, акты темир жолдор бар. Же болбосо кайра эле ошол Зангизур аркылуу да, ошол Түркия аркылуу, Түркиядан анан ары ошол Европага алып сатуу. Ушул эми биздин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жанданат, аларга инвестиция күчөйт, эл аралык инвесторлор кызыга баштайт буга акча салганы. Албетте бул деген Түрк кеңешин жана Түрк мамлекеттер уюмун, ОТГ деп коет орусча, ошого күчтөнүү жана дем берет. Жана орток коридор түрк өлкөлөрүнү эгерде карасак, баарын картадан санап чыксак, булар орток Евразиянын коридору болуп калат да. Ошол коридорго күч берет. Ушул коридор аркылуу товарлар Кытайдан Европага, Европадан Кытайга каттай баштайт. Көп көлөмдө бүгүнкү күн билесиздер, хуситтер Кызыл деңизди жаап салган. Эми баягы Орусия Украина менен согушуп атат санкциялардын астында. Эми ошол орток коридор санкциялардын астында эмес, жана ушул жерден эгер темир жолдорду көбөйтсө, анда бүт ошо Кытайдын товарлары бүттөн эле эмес, мындай кескин бөлүгү Евразиядан өтүчү. Бул деген мындайын алганда 60% чейин барат. 60%дан 40% дал ошол орток коридор аркылуу өтө баштайт. Биздин мамлекет ошол бажы төлөмдөрдөн 200 миллиондой көрөт. Мындай түзүнөн, кыйгачынан караганда, жыл сайын да, кыйгачынан караганда биз деген ошол акчаны соодадан, бизнестен табабыз. Европага товарларды жеткирүү жеңил болуп калат. Соода аркасынан ошо бажылык карым-катынаштар да жеңилдейт да. Албетте бул деген көп инвесторлорду кызыктырат. Европадан, АКШдан, башка мамлекеттерден, Кытайдан инвесторлор дагы күчөйт биздин мамлекетке, дагы инвестиция киргизет. Ошо 6-7 миллиард доллар эле мындай эле келиши ыктымал инвесторлордун аркасы менен. Бул жерден албетте ошо Түркия, АКШ бизден көп инвестициялык долбоорлорду баштаган, бирок бизде бул жерден бир кыйынчылык бар да Кыргыз мамлекети үчүн. Биз деген ОДКБ мүчөсүбүз, биз деген ШОС мүчөсүбүз, жана Кытай менен жана Орусия менен аябай жакшы карым-катынаштабыз, стратегиялык өнөктөштөрү катары көрөбүз аларды. Бул жерден болсо ошо ЕАЭПтин, ошо Евразиялык экономикалык биримдиктин жана жаңы ошо ОТГ же болбосо орток коридордун өлкөлөрүнүн ортосунда биз ушундай баягы акробаттар болот го, жипке мындай жип менен баскан балансировка кылып. Бул ошо бир жака оосоң
ОТГ, орток коридордун өлкөлөрү АКШ мындай чоң кытамга менен жазганда сол жака болсоң Орусия менен Кытай да. Анан ошол жерден биз балансировка кылып калышыбыз керек болот. Кытай тарынтып албайлы деп Кытайдын негизи биздин соода партнерубуз. Орусияны тарынтып албайлы деп Орусия биздин экономикалык жана соода стратегиялык партнерубуз. Анан АКШдан акча келип атат, жаап атат, ошол акчаны кантип өздөштүрөбүз деп анан биз ошо ойноп калабыз да, саясат ойноп калабыз. Оңго солго мындай акырындап дыкат менен ушундай кандайдыр бир балансировка жасап да, баягы жүктөрдү, ошо оорчулукту мындай жайгаштырып дегендей. Ошондой нерсе болгондуктан бул бизге мындай оор эле нерсе болуш керек. Анткени артынан албетте ар кандай нерселер болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн ошол кайра эле баягы саясий шантаж, тегилер менен дос болбогула, булардан акча албагыла, биздин акча алгыла, бирок бизде акча жок, биз силерге бербейбиз. Ошондой оюндар кайра уланышы ыктымал да. Албетте менин өзүм пикирим кандай, мен аябай чоң оптимисттик ой караш, көз караштамын. Мен деген көрүп атам, бизнес өнүгөт, соода жанданат, иш аракеттер көп болот, бизге мындай жакшы эле мамлекетке иштер болгоно жаткансыйт да. Анан мен ошо оптимисттик көз карашта болгондон мен дагы экономикасы өсөт, дагы мамлекетибиз байыйт. Ошол акыркы 3 жылдары дагы ошо биздин бийлик, мурунку бийликтер жасачу иштер, бирок жасабай койгон иштер жасады эле. Ошонун аркасында мен жакшы жол алып алдык. Андан сырткары облигацияларга базарына чыккандан кийин эл аралык инвесторлор элестеткиле, бизде ушул биздин өлкөдө 16 миллиард доллар эле айланып жүрөт да. Эл аралык инвестициялар 100 триллион доллардан ашык да, мындай айтканда. Анан биз ошол кийлеген океанга жол таба албай атабыз да. Эгерде ошо орток коридор бекилсе, ошол жолдун бири болуп табылат бизге да. Ошондо бизге ошол акчанын кайсы бир кескин бөлүктөрү жай баштайт. Ошо 6-7 миллиард доллар жакынкы 5-6 жылда эле кошулат да. Ошо жол бүтсө эле анын аркасынан дагы 20-30 миллиард доллар келип кошулат. Биздин ички дүң продукциябыз ошол 40-50 миллиард долларга чейин өсөт да. Ошо эгерде бүт жолдорду ачсак, эң негизги көп темир жол керек да бизге, бүт тараптарга. Бирок эң маанилүү бизге дагы ошол орток коридор, түрк өлкөлөрүндөн өтүүчү Кытайдан Европага карай темир жолдор бизге эң маанилүү азыр нерсе да. Ошо байыганга жана бекем мамлекетти сактап курганга да. Ошон үчүн бул нерсе бизге пайда. Силер кандай ойдосуңар? Силер эмне деп ойлойсуңар? Комментарийлерди жазгыла. Баарыңарды күтөм. Ошол батышчыл комментарийлерди күтөм, чыгышчыл комментарийлерди күтөм. Окей кулдарды да күтөм. Ошо кыргыз мамлекети үчүн күйгөндөрдү да өтө күтөм да. Баарыңар комментарийлер жазып, эмки видеолордо көрүшкөнчө. Жарып жолундай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.